Рыскелди Момбеков суракка келген жок. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков УКМКга суракка келген жок. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясы билдирди. Маалыматка караганда Момбековго расмий түрдө чакыруу келген эмес. Депутаттын билдиргенине караганда ага расмий чакыруу келсе, жактоочусу менен барганга даяр. Булак медиа центр KG. Экс-депутат Максат Сабиров УКМКга сурак берип чыкты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Максат Сабиров УКМКга суракка чакырылды. Анын айтымында ал кумтөр маселесине байланыштуу күбө катары суралган. Эске сала кетсек, УКМК буга чейин бир нече депутатты суракка чакырганы маалым болгон. Булак медиа центр KG. Орхан Инандыны издөө үчүн ыкчам тергөө тобу түзүлдү. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин ээси экени айтылып жүргөн Орхан Инандыны издөө үчүн милициянын ыкчам тергөө тобу түзүлдү. Бул тууралуу 1-июнда Бишкектен Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык топтун курамына тажрыйбалуу тергөөчүлөр жана ыкчам кызматкерлер кирди. Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инандынын эшиги ачык турган машинасы 1-июнга караган түнү таңга жуук өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Милицияга арызды анын уулу жазып, акыркы жолу атасы байланышка 31 майда кечинде чыкканын, ошо ойдон дайынсыз экенин билдирген. Булак Коом пресс.